Salam Kırgızistan. Salam Kırgızistan. Birinci Коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Арубаңыздар, айымдар жана мырзалар, барсыздарбы, урматтуу бөбөктөр. Кайрадан биз сиздер мененбиз. Саламатсыздарбы, кыргыз калкым, аталар, апалар деп биз сиздерди сагынып кайра сиздер менен биргеликтебиз. Баяртан кыргыз эли таланттарга бай келген мунун баары эле маалым. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын 3-чү сезонунун алгачкы сиздер үчүн тартылган жаңылыгы болуп туруп, Fresh Beat тобуна бир көңүл бурсаңыздар болот. Бул биздин жаңылыгыбыз деп туруп сиздерге жарыялагыбыз келип турат. Салам Кыргызстанда Fresh Beat. Анда эмесе сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Биз баштадык. Назирка, Оу, мен бүгүн жумуштардан такыр бошобой жүрүп, бүгүн бизге ким конокко келе турганынан да кабарым жок. не жумуш кылдың? Ой, толуп турат, күз деп бардык жумуштар азыр кычап турган убагы. Сен ушинтип жүрө берсең, көп нерседен жаңылыктан арттан каласың, ой. Эмне, ким келерин билесиңби сен? Билем да. Ким келет экен? Мен саган да табышмак кылып айтайын, Чукко мальчик, кандай эле жана мен кыргызча орусча кылып айтам да. Жок, аны айтпай эле коеюнчу. Өзүнүкүн эле айта берейинчи. Көп табышмак кылбай эле, итагыла кабарың жок болот, аны таппайсың барычы. Слезы текли направо, слезы текли налево, слезы текли вниз, слезы текли вверх. Уктуң беле? Уккам, көрсө бизге бүгүн конокко данчик келе турбайбы? Ооба да, атын билесиңби? Атын сен деген, жок, мен ким келерин билген эмесмин да. Ошол жигит келет бекен, Ооба, анын бирок азыр өзүнүн ата энеси азан чакырылган аты Данияр экен, бирок псевдонимин биздин Санжар өзү айтып чакырган. Канаанда Санжар, кеттик. Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы кыргыз маданиятын эл аралык аренада таанытып аткан инсандарга болмокчу. Ал эми эң башынан эле интернет аркылуу бир түндө мега популярдуу жылдыз болуп кеткен MC Донча Салам Кыргызстанда. Тосуп алыңыздар. Собственные персоны демекчи. MC Донча конокто дегенде биздин теле көрүүчүлөрүбүз деги эле таң калып күтүп атса керек, кандай болду экен ушул жигит, деги эле кандай сүйлөйт болду экен, чын эле ушул акценти бар бекен же жок бекен дейт. Мына жакшыраак байкап отурсаңыздар, сиздердин назарыңыздарга атайын көпчүлүктүн кызыкчылыгы үчүн Даниярды чакырып жатабыз. Ал эми интернет баракчаларында белгилүү болгон MC Донча. Ассаламу алейкум. Thank you very much. Негизи, всем пока. И хотелось бы признаться, большой благотворительность в программе Салам Кыргызстан, ну и welcome. Бирок чындыгында чоң рахмат, өтө кубанычтамын чакырганыңарга. Саламатсызбы дагы бир жолу, Данияр. Сизди ушундай жаныңыздан көрүп атканга биздин эл арасында алынып калган сөз барбыз, орусча кыргызча башталып кетти. Сизди живой көрүп атканыбызга ушунчалык мен кубанычтамын. Тирүү көрүп атканымачы. Анан сизди бир суроо берсек, бизде суроолор бүгүн аябай көп болуп атат. Сиз кимсиз? Рэперсизби же куудулсузбу? Рэпер, кудул. Жаңы термин чыгарып койсок болот го дейм. Кандай? Куд рэпер деген. Куд рэпер. Мынакей урматтуу кыргыз калкыбыз, биздин буйруса бизде куд рэпер деген жигит пайда болду. Сизди биз аз эле убакыттын ичинде аябай бийик ийгиликтерди багындырып атасыз. Ушул жөнүндө биздин кыргыз калкыбызга кеңирээк кайрылып кетсеңиз. Негизинен аябай тез келип атат. Канча күндө ушул тарс этип эле кетип мындай популярдуулукту багындырдыңыз? Канча күндө? 10 күндө өтүп калды. 10 күн. 10 күндүн ичинде. 10 күндүн ичинде тарс эткен бар тамаша болгондуктан деле тарс этип эле ошонун баардыгы башыма түшүп калды.
азыр дагы эле баягы ошонун баары дегенде так сан менен канча азыр мындай подписчигиңиз бар болуп калды, сизди элдин баары таанып. Биздин билишибиз боюнча бир гана жергиликтүү калк эмес, азыр жалаң СНГ мамлекеттеринен дагы сизди аябай көп кызыгып, керек болсо Казакстандын дагы кээ бир жергиликтүү каналдарынан дагы жаңылыктарынан чыгып өзгөчө эле деги эле хит болуп аткан кезиңиз, негизинен азыр үйдө информ агентствор үйдө отурушат, санап Мама турушат, деген. карап турушат, скриншотторду WhatsApp'тан жөнөтүп атабыз, мояктан чыккан турбайсыңбы, анан кийин бир телеканалдан берген интервьюну бир күн кечке көрүп отурушат, баягы турецкий сериал кылып эле кечке көрүп ошондой болуп калышты да. Анан кийин подписчик канча болду, ошолор санап беришет. Мен мындай киресиң карап турсуң. Азыр 232 миң болду, анан азыр. Мурда 10 күнгө чейин канча болчу эле? 10 күнгө чейин негизи мындай болгон, 1000ден баштагам. Акырында 1000ден баштап, анан кийин 10 күн мурун канча эсиңизде? 28 миң, 30 миң ошондой болчу. Ого, 10 күндүн ичинде 10 эсе. 200 миңди кошуп. 10 эсе. 200 миң кошуп. Жакшы, куттуктайбыз. Данияр мырза, сиздин биздин Орусияда эң атактуу, популярдуу Тимати деген рэпердин Instagram баракчасына кандай болуп жазылып калдыңыз айка? Негизинен Тиматин урларын аябай көп укчум да. Баягы опять плейбэк, истерика дегенде постоянно угуп жүрөт, ошол балким мен көп укканым ошол мени угуп калды дейм да. Сен укканыңды Тимати угуп калып анан кирип калды, Сезди окшойт деп атам да. Ички дери менен сезип калды окшойт. Ошо Кыргызстанда Бишкекте бир бала кечке мен угат, анан ушу сиздин атактуу болгонуңузга Тиматинин да көп салымы бар экен. Тимати өзүнүн баракчасына киргизгенден кийин сиз дагы аябай атактуу болуп кеттиңиз. Ушу рахмат айттыңызбы? Жазып койдум. Эмне деди? Инстаграмдан жаздыңыз. Рахмат Тимати байке деп жаздым. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр Тимати жөнүндө кеп башталып кетти. Биз адашпасак Галустян баракчасына репост кылды, Кети Тапури, Тимати. Ал эми ошолордун баарына чыкканга чейин бул азыр интернеттин бир күчүнүн, балким интернет баракчаларын байкап эле Тимати көрүп калды, балким эң биринчи Кети Тапури көрдү. Ал эми история, тарых деп койсок болот. Ушул MC Doncha деген проект эмне болуп деги эле акылга келип, эмне болуп чыкты эле? Майка ге болгон рэпер болоюн деген ой каяктан чыгып кетти эң алгачкы? Негизинен мындай болду, кичине кыз менен сүйлөшпөй бир 2 жылдан бери, анан кийин таскада эле чыгып кетти. Үйдөгүлөр келет, качан үйлөнбөйсүң, кыз таппайсың, момент тааныштырып койлу деп. Анан кийин бир моментте баягындай өзүм качып сезип кеттим, аябай бирөөнүн сагынып жашайт эле, калп эле бирөө кызым бар болгонсу эле сезилип кетти. Анан ноутбук үйдө турат, бир минусовканы койдум, анан кийин окуп көрбөйм, бир аябай грустный бир нерсени деп, анан кийин коюп, анан бир нерсе айтыш керек да, сөз сүйлөш керек. Рэп деген мындай живой дейт да, мен болсо кичине грустный болуш керек, грустныйга эмне кылыш керек? Сөздөр башталды, сөздөр тандап, анан кийин кантип ырдайм? Өзүм үнүм өзүмө жакпайт. Мен WhatsApp'тан сүйлөгөндөн кийин угуп туруп, телефонду ырып таштайм да негизичи. Анан кийин моундай кылып сүйлөп көрөйүн дедим. Кичине адаштырып, анан кийин жаздырып көрөм, бирөө жазылды, экинчиси жазылды, ошо менен эле көбөйүп кетти. Анан кийин башка баракчаларга кетип калды. Анда азыр көп ушудан алыска кетирбей туруп, дагы айттырбайлы элдерге эстетип туруп, андай эксклюзив. Ошону бир мен дагы суранайын дедим эле. Салам Кыргызстанда MC Doncha'дан сиздер үчүн мындай чын жүрөктөн фристайл деп койсок болот. MC Doncha тосоңуздар. Ырдайм, образды да унутпасаңыз, дерде ушунчалык грустный адамдын жүрөгүн оорутат турган мындай бетиңиздин эмесичи, образ. Кааласаңыз бул жакта бизде оркестр жардам бере коет. Жардам берип койсоңуздар бизге. Эң грустный клавишабыздагы, клавишнигибиз дагы бар, гитарада бар. Вот столько жизни я жил, я даже Салам Кыргызстан приехал на маршрутке, чтобы сказать тебе о своей любви. Сердечный лови тебе большой привет, Салам Кыргызстана. Вот сидят 3 ведущие, я один гость. У меня вот здесь был где-то неправильный гость. Это ты, потому что я по тебе скучал. Ты самая родная для меня. Ты даже слушаешь Элай, но я не слушаю Элая. Я делаю кирпич из лаи. Так что знай то, что я твой бэйби, и ты мой бэйби. GTA Vice City. Слезы Текли направо.
слезы текли налево, слезы текли вниз, слезы текли вверх, слезы текли диагонально. Диагонально, жаңысы. Диагонально текли туғанда салам Кыргызстандан башталып ремикс. Баракелде. Слезы текли вперед деп Биз койбойсуң. сизди Инстаграм баракчаларынан көргөндө ушул ырыңызды ырдап атканда аябай көздөрүңүздө мындай бир кайгылуу бир нерселерди көрчүбүз да. Азыр бирок көзүңүздөн андай нерсени көргөн жокпуз. Көзүңүз бир аз мындай жылдыз чачыратып эле мындай күлүп турду да. Эми жанагы айтып кеттиңиз, мен бирөөдү сагынгым келип жашап көрдүм, мындай сагынгым келе баштады, ушундай болдум депчи. Эми ошол тарапка бир аз ыктасак, сиздин үй бүлөлүк абалыңыз менен тааныссак, сиз ушундай татынакай жигит, бардык 4 тарабы төп келишкен, кандай кыздарды жакшы көрөр экен, канча бир тууган экен, сиз үй бүлөлүк абалыңыздан айтып берсеңиз. МС Донча жакшы көргөн кыздар жок окшойт, 2 жылдан бери жалгыз жүргөнгө караганда. Бар болушу керек. Опытный бойдок болуп калдым окшойт. Негизи стажы менен 2 жылдык стаж менен бойдок болуп калдым. 2 Буга жылдан бери эмне себеп сүйлөшпөй. болуп атат? Эмне себеп? Өзүм мен Неге кыздар жакпай? Ушунча бизди кыргыздын кыздары, суп-сулуу кыздары көп го. чындыгында сүйлөшөм, таанышам. 2-3 күн сүйлөшүп анан унутуп калам жазганды унутуп калатам. Анан таарынып калып эле болду, сен жазбай эле кой дейт. Кыздар таарынып калат, анан жазат, сен ушундай экенсиң, мындай экенсиң дейт. Анан жумушка кетип калам да менчи. Анан кийин карап алып тапин кечип унутуп калып турбайм. Дегелечи, мындай ырчылар ырдайт го. Ырдаганда ырынын сөзүн элестетет да, угарман элестетет. Балким клип көрүп атса өзүнө ушундай элестетет. Анан жана слезы текли направо, налево, вверх, вниз дегенде баары эле элестетет. Ошо карман жана кыз ким экен, двордо отуруп алып, от души душасы ичип, анан Майонез менен. рахматтагы дебей кетип калган ким болду экен деген ошол деги эле кимге арналган? Андай кыз барбы өзү? Негизинен бул образ болгондуктан, баягы айтып атпаймынбы, Хатико болуп келип кетти дегенчи, мындай прям отуруп алып, аябай эзилип. Негизи образдын болсо дагы бир образ кызы да. Бирок негизи бирөө жагат аябайчы. Аябай жагат. Уялып кеттим. Акырын жиптин учу чыкты, жипти суурай баштайт. Ушул жообуңуз керек болчу, ошол кыз жөнүндө мындай толук айта аласызбы? Жок, признавать этпетпейм мен. Сени Кандай аны атын айтпай эле коюңуз да. Негизи жакшы кыз, аябай жакшы. Кандай кыз? Көзүнүн үстүндө кашы барбы? Жөнөкөй. Кашы? Каш, кирпик, всё норма. Каш кирпиги бар экен баягы. Элиңиз үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө канча бир туугансыз, канчанчы уулу болосуз? Кайсыл жактансыз? Үчөөбүз, уулусу эжекебиз, кичүүсү инибиз. Бизде ата энебиз. Мен ортончусу баягы эле. Негизи ата энебиз мугалимдер. Атаңыз дагы апаңыз дагы. Науканын адамдары, анан кийин сабак берип, негизинен Кайсы тилде, кайсы сабакта тааныштырышат? Балким тилде үйрөтүшөт. Негизинен менки апабыз кыргыз тилден. Кыргыз тилден сабак берип, азыр завуч болуп иштейт. Жакшы жумуштарды иштеп, анан атабыз болсо заведующий кафедрой. Баягы көбүнчө точная наука, физика, химия ошолор менен алектенет. Буюрса чын жүрөктөн ишенем. Негизи азыр кандидат наук. Анан кийин ушул бүгүн мени көрүп, бүгүн айтар нерсем бар эле агачы. Ошону айткым келип турат. Учурдан Буюрса пайдалан. ушул биздин атабыз мен ушул жактан көргөндөн кийин сиз дагы кичине доктор наук болуп, анткени мен 12 жашымда айткам. Буюрса менин атам доктор наук болот, илим жактайт деп туруп. Эми ошол мен колдоп турам, ошону доктор наук болуп алыңыз. Мен ойлотпойм азыр. Тилектешпиз. Жекелер мен ойлотпойм азыр. Данияр мен айтайын деп атам десе айтам. Ата мына көрдүңүзбү айтасыз, жөн эле жүрөсүз мындай. Мен дагы белгилүү болуп кеттим деп айтат го деп атпаймынбы? Сиз көрсө жок, доктор наук болуп. Рахмат сизге. Ал эми байкебизге, эжекебизге дагы салам айтып коелу. Ийгиликтерди каалап өтөлү. Айгедеги эле мугалимдер бул экинчи ата эне деген дагы сөз эң алгачкы орунда баарыбызга эле белгилүү. Сурооңузду улант берсеңиз болот. Данияр айтсаңыз, менде өзүңүз орус тилинде сүйлөгөндө бир дагы акцент жок сүйлөйт экенсиз, бир сүйлөп бериңизчи мындай, таза элечи мындай. Ишенбей атасызбы? Ооба, мен ишенбей атам да, өзүм уккум келип атат. Естественный культивационный прогресс, который был совершен где-то в 21 веке, соответственно, был на высоком уровне, когда Ленин был.
Дароо эле билинип турат, бала даяр экен бул жооп кой. Жок, мен деген орусча билем деп. Ушул эле сөздөрдүн баарын MC Донча стилинде айтып берсеңиз, эчтеке өзгөрбөй туруп, акцент менен. Анда эмесе MC Донча акылдуу болгонго аракет кылат. Культивационный прогресс, вот этот, который совершал на 21 век, вот век, вот эти век, вот эти век. Нет, вот век это век. Вот эти век, которые... Это брови. Это не брови, это ресница. Вы перепутали сейчас. Ресница вот тут есть. Спасибо вам. Дальше продолжение. Да, следует, да, продолжение много. следует. Дальше. И Ленин был. Да, по-любому был. Да. Чоң рахмат сизге. Молчаулар. Данияр, Instagram көбүнчө азыр 100% деп эле коелу, 80% көбүнчө колдонот элдин баары. Жаштар колдонот, анан баары эле деги эле ойлонсо керек, кандай болот экен 1 саат сайын 10 000 адамдан кошулганда, 1 саат сайын 5 000 адамдан кошулганда кандай каттар келет экен, кандай комментарийлер болот экен дейт. Мен сөзсүз түрдө билем Данияр кандай окуп атат экен, кандай жаттап атат экен. Эң оригиналдуу түрдө түшүнүксүз болгон директке жазылган комментарийлер жөнүндө кеп баштап кетсеңиз. Санжар, биз жака таш ыргытпасаң, жаштар эле колдонот депчи, биз деле колдонобуз Инстаграмда. Сиз карап калдыңыз беле, мен айтпайм, сиз жаш деп. Ой, өзүм айтып алдым. Негизинен ал жак аябай татаал болуп атат, түшүнгөнгө, анткени ар кандай жазылып, көркүлөр башка мамлекеттен да жазылып, рахмат дегендер көп, күлдүрүп атасыңар деп, мактагандар көп, баарына рахмат айтам, ар дайым рахмат деп жазып турам, баарына эле бирок баарына жетише албайсың, анткени башка жумуштар деле бар, үйдөгү жумуштар, рахмат отура бересиң кечке. Анан көркүлөр бар, сен өзүң түшүнүп атасың эмне деп. Конечно деп жазып койгон болду. Конечно деп туруп дальше өтүп кетебиз. Көркүлөр бар, критика менен, бир критиканы аябай туура кабыл аласың. Туура кабыл алам, анткени көркүлөр айтат, можан мондай кылып койт белең депчи, анан кийин ойлонуп каласың, мынтип койсоң жакшы болбок экен. Баягы кыргызда сөз бар, бышкан аштын ээси көп деп коет да. Сен ошону бышкан ашты элге тартуулап койдуң, ага ар кандай критикалар айтылышы мүмкүн. Жакшы сөз да, жаман сөз да айтылат, аны туура кабыл алыш керек. Эң негизгиси. Эми мындан наркы чыгармачылык жөнүндө дагы бир кененирээк айтып берсең. Чыгармачылыкта эмне деген ийгиликтер жаратайын деп атасың? Пландарды. Негизи азыр эл немени күтүп атат, баягы кызды күтүп атат. Байбаны күтүп атат да. Ким экен? Мунун ою эле кызга бурулуп калган. Балдар ким деп эле тааныштар деле ким көрүп атасың деп, анан кийин азыр болсо кичине мындай белин көрсөтүп коюн деп атам видеодо. Биринчи мындай доза мындай. Кандай эмесине профилден, профилден мындай бетин көрсөтпөйм, мындай жарым эле көрсөтүп туруп. Чачын жаап мындай. Мындай чачын жаап туруп, анан артына туруп алып туруп мындай. Я твой будущий муж. Мен тартылып берейин ошо кийинге. Кудра болуп калатпы, чачың сиз. Түздөдөбүз да. Үтүктөйм да. Үтүк бар, Назирайым, жаш десем эле такыр жаш болуп кеттиңиз. Бала 92-жылык экен. Назира жигит 89. Андай сырларыңыздарды ачпаңыздар, коомдук каналда. Данчик, айтсаңыз деги эле салыштырмалуу элдер жылдап чогулткан балким белгилүүлүктү аябай мындай салют сыяктуу бат убакытка сизге келди, кандай өзгөчөлүктөр болду? Атактуулук деп айтсак дагы кээ бир телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, эмне эле айтып атышат депчи. Эми заманбап доордо 21-кылымдын реалийлине караганда аз эле убакыттын ичинде 300 000ге жакын, бул мындай жөнөкөй тил айтканда 500 000 адамдын жарымы. Ошончо адамга кызык болуп атса, демек чын эле бир мыкты нерсе кылып аткан окшойт деген адамга суроо. Белгилүүлүк келгенден кийин кандай өзгөчөлүктөр болду? Эмне өзгөрдү? Күнүмдүк жашоодо балким MC Донча стар боло баштады дегендей. Жылдызбек негизинен тиги жылдыз соорусунан аябай коркобуз да, жаман көрөбүз, анткени Тамаша лигасынан деле үйрөтүшкөн, эч качан оорубагыла, башыңарды өйдө көтөрүп алып, анан кийин эски тааныштар деп кетип калбагыла деп үйрөтүшкөн. Ошон үчүн дагы эле ошол эле бала, баягы эле дос, баягы эле Данияр, баягы эле үйдөгү эй Данияр, бас тиякта эшикте жумуш кылабыз. Ошондой эле өзгөрүүлөр, тааныштар көп болуп кетти. Тааныштар көп болду. Мен сиз өзгөрбөпсүз, Мен өзгөргөн жокмун. Эң жаккан жери бул маршруткадан бир жолу бекер келдим. Тиги маршрутка отурдум, мен машина айдамак белем, мен машина деле жакта, анан 20 сомдо болот. Байкеге берсем, байке карап турат.
Бетер деп кетті да. Артты қарасам елдің барды қарап тұрады. Мен болмасамда Рахмат байке деп тұрып потерянный болып қалдым, отырып қалдым. Мен до конца шуны бекер кеттім. Не үшін әрі қайта алып қойсын. Сіз өзгөрбөпсүз, туугандар, достор, алар өзгөрүштүбү сага мындай кошомат мамиле кылып, же болбосо бир жака чакырып, кечки тамакка, түшкү тамакка, ушу жаныңан чыкпай калган элдерди байкадыңбы туугандарыңан? Көбүнчө баягы колдогондор көп, аябай. Колдоп, өздөрүн келип сунуштарын айтып, ошолорго чоң рахмат. Келип, мындай неме бар, ушуну ырдап көрбөйсүңбү? Мындай неме бар, мындай кылып көрбөйсүң? Кээ-биркилер айтат, Full HD'ге тартып бербейли депчи. Баягы көбүнчө жардам болуп атат. Жардамдарында башка атайын баягы неметип калгандар жок. Сиздин бул бүт тартылган видео роликтериңиздин бардыгы атайын профессионал камера тарткан профессионалдар тартып атабы же любительский эле сотка менен эле? Жок, телефондун алдына коюп туруп, анан кийин атайын черно-белый болуп калсын. Кичине грустный болсун деп туруп эле, настроениясы грустный болуп кетсин деп туруп эле черно-белый болуп калсын. Биздин долбоорубуздун эң бизге жаккан суроосу жана телекөрүүчүлөрүбүз дагы көп күткөн суроосу бар. Салам Кыргызстанда берилген суроонун эң маанилүүсү Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бүт бары. Баскан жерим, дем алган абам, алыста жүргөндө сагынган мекеним. Менин 7-чи атамдын төрүлгөн жери, бүт аталарымдын төрүлгөн жери. Мен айтпайм 7-чиси эле төрөлүпмүн, 6 башка төрөлгөн депчи. 6-чы, 5-чи ошол. Жети отоң, барыбыз Негизги Кыргызстандан. Кыргызстан сиздин жашооңуз экен. Мен жашоом, мен Барекелде. бүт барым да. Ыйлагым келип кетти, ушундай айткан. МС Донча. Анда эмесе, келиңиз оң жак, сол жак өйдөгө ылдый агызганга чейин биз сүрөткө түшөлү. Анткени биздин баракчаларыбыз бар, сизди да сүрөткө Биздин ортобузга. Салам Кыргызстандын социалдык тармактарда баракчаларына кирип комментарий калтырсаңыздар, балким биздин окуучулардын, окурмандардын эле кыздардын арасынан МС Дончанын клипине тартылып калышыңыздар мүмкүн. Анда эмесе 3-2-28. Мынакей Дантик буйруса, биз бүгүндөн калтырбай сиз менен түшкөн сүрөттөрүбүздү Instagram баракчаларына жайгаштырабыз. Биз Дантик менен сүрөткө түштүк деп. Жайгаштыргыла, анан силер комментарийге жазат, бул Дончанын эки бейбасы окшойт деп. Донча, келиңиз сизди сахнага чакырабыз дагы, оюнуңуздун шарттарын түшүндүрүп, телекөрүүчүлөрүбүзгө талантыңыздын дагы бир башка эшигин ачып көргөзөлү. Бийлеп койбойсузбу? Менби. Анда эмесе шарттар менен түшүндүрөт өлөсүз деди сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз. МС Донча, ал эми азыр бейбаларыңыз сиздер үчүн ыр даярдап койду. Бул баарыбыздын жүрөгүбүзгө жакын болгон, белгилүү болгон кыргыздын кыргызча эле текстери азыр ырдап берет. Сиз дароо көп убакыт эмес, орусча которуп ырдап коесуз. Образга кирип алып эле, ошондой эле биздин музыканттарыбыз жардам берип турат. Эң алгач, Назира айым сиздин ырыңыздан баштайлы. Тармал чачтуу, табышмактуу, жагымды сөздөрү балдай таттуу, жаш жигитке эмнеле? Ошол жерге чейин боло берет. Эстеп калдыңыз, Ооба. Кудрявый волос, сказки мне рассказывает. Что-то там. Тармал чачтуу, табышмактуу, А, жагымды ушундай кылалы, сөздөрү сиз балдай айтып турасыз. таттуу. Кудрявые волосы, бигуди крутили, она были как сказки, очень красивый парень. Очень красивый парень, точка. Парень, точка. Гүлжан айым эмес Келин экен. санда мен дагы бир ушундай эле кыргыз элине кеңири тараган бир ырдайын. Караның болуп кичине, каректим батсаң ичине, каратпайт элем өзүңдү, карашы бузук кишиге. Көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Эмне мени көргөзөт атасың? Көңүлү бузук кишиге. Ужас.
Эми бул сөздүн баарын неге ырдап берди, сизди жаттап калды деген ойдобуз. МС Донча. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине. Хорошо. Ушунду которолук. Каратпайт элем өзүңдү карашы бузук кишиге. Кол тарт. Караның Болуп кичине. черный нын есть маленький. Не смотри, пожалуйста, на меня, потому что я его. Анда дагы бир ырды которчу. Я болду. Дагы бир ыр, Роза гүлү тартып мени өзүңө. Ай бери бей, көрүнөсүң көзүмө. Сүйүп калдым деп айтсам. Роза гүлү тартып мени өзүңө. Билесиз да бул ырды? Ооба. Кеттик анда. Роза цветы для Айпери. Потом дальше, что там? Дальше. Ну и для Айпери, ну, конечно, для тебя тянуть. Роза гүлү сүйүп калдым өзүңдү. Роза цветы я себя очень люблю. Себя. Азаматсыздар, кол чаап коюңуздар. Келиңиз анда мен деле кыргызга кеңири тараган ырлардан ырдайын. Мунун оонун да билсеңиз керек. Кызыл өрүк төгүлгөндөй, кыздың чачы өрүлгөндөй. Ошол да. Өрүк кандай эле? Абрикос. Красный абрикос. Оон менен. Кызыл өрүк төгүлгөндөй. Красный абрикос течет. Красный абрикос течет. Красный абрикос тебе дарю. Но я не дарю. Анда ошол экинчи раундду дароо которгонду дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми Инстаграмдан баарыбыз сүйүп көргөн, миңдеген, керек болсо ушул учурга миллиондогон жолу бөлүнүп кеткен комментарий жазылган жана көп лайк басылган слезы ырын ырдап бериңиз. Сүйлөштүкпү? Оонун музыкасын сиздерге оркестр ойноп берсин. Каласаңыздар мындай бир минусовка ойноп койсоңуздар боло берет. Дабы, өзүңөр билгенде эле аябай грустный болуш керек, Хатиконукундай. Хатиконукундай экен. Жөн эле клавиш болсо деле боло берет, Боло берет, такыр. Салам Кыргызстан, МС Донча, жаш оңго, солго, ылдый анан өйдө алып калган кезде. Первое свидание, ты помнишь? Мы сидели на себя районе. Там мы ели лепешку майонез. Мы еще пили грамотный дюшес. Я тогда сказал тебе, я тебя люблю. Ты мне сказал, я тебя не люблю. И я пошел плакать. Слезы текли направо, слезы текли налево. Слезы текли вниз, слезы текли вверх. Ана Наталья, салам Кыргызстанчы. Слезы текли түз, слезы текли артқа, и слезы текли диагонально. Слезы резко испарялись. Но я тебя люблю. МС Донча. Мен ойлойм бул берүүчүдөн кийин дагы жок дегенде салам Кыргызстандан сизге бир 40 000 адам дагы кошулуп калса керек болот. Сизге чоң рахмат. Албан элтерди каалайбыз. Мен сизди жөнүнө кетирейин десем дагы эжекелер кур кол кетирбейт. Анткени Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын 3-чү сезонунун башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Албетте бул таттуулардын бардыгы бир гана сиз үчүн. Мүмкүн жана сизди тоготпой аткан кыз алып барсаңыз, сизди сүйүп калышы мүмкүн. Салам Кыргызстан. Бай рахмат. МС Донча, же болбосо Данияр, эркин микрофон, келиңиз. Көрөрмандарыңызга, фанатыңыздарга, фан страницаларга, фейк страницаларга кайрылсаңыз болот. Албетте, жалпы Кыргыздын элине айтмакчымын, баарыңыздарга рахмат. Бүт баары колдоп жүрүшөт. Мен баарын жакшы көрөм, албетте өзүм экенин да жакшы көрөм. Ар бир анын жаранын, ар бир кичинекейин, ар бир
орточосун ар бир чоңун эң улуусун жакшы көрөм. Албетте силерге чоң рахмат, Салам Кыргызстанга рахмат, чоң рахмат. Бизде конокто MC Донча болду. Кол чалары менен узатып алалы. Чоң рахмат. MC Донча жана Fresh Beat. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Жайна, бүгүнкү ушунчалык мага Салам Кыргызстандагы конокторду ушундай сүйүнүч менен тосуп атам, сен антып элесиңби? Жок, менин деле ичимде кандай бир сүйүнүч, кубанычтар турат. Анткени карачы, кандай биздин татынакай конокторубуз келип атат. Азыркы келе турган конок дагы мени өтө кубандырып, сүйүндүрүп, мен сүйүп, ушунчалык жүрөгүм менен жакшы көргөн жигит келет экен. Билем, мен дагы жакшы көрөм. Анткени бир Өзү гана жашта болсо кандай бийиктиктерди багындырып атат, Ооба, Кыргыздын байрагын бийикке көтөрүп, жакында эле Кыргыздын атын таанытып келген Санжар эртерек элдерге айтайлы, сүйүнчүлөйлү. Эл аралык музыка чеберлеринин арасында таймашка катышып, жаңы толкунда Кыргыздын желегин желбиретип келген мыкты, таланттуу жаш ырчы мырзаны тосуп алыңыздар. Америкада красавчик Джастин Бибер болсо, bizde Нурсултан Азыкбаев. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногунда. Тосуп алыңыздар. Келе кой алтын. Нурсултан Азыкбаев. Нурсултан Азыкбаев дегелеге чакырып атканда эле, ай бүгүн Нурсултан келет экен деп биздин кесиптештерибиз өзгөчө кубаныч менен күтүп турду. Жаңы толкунда барып, Нурсултан ырдап атканда баарыбыз эле ай тиги американецтен жакшыраак ырдап койду. Ай бали Азамат деп сизди колдоп турдук. Дегеле ушул кетирген убактыңыз үчүн, аракетиңиз үчүн жана албетте эле 4-чү орун болуп калды деп баарыбыз кайгырдык. Бирок кыргыз эл үчүн сиз жеңүүчү болуп келдиңиз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана учурашып өтөлү. Кандайсыз, Нурсултан? Саламатсыздарбы да бир жолу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден чоң рахмат. Кандай айтсам, силердин убактыңарга жана биздин ушу жакшы долбоорго чакырып келгениңиздерге дагы, балет эткениңиздерге да чоң рахмат. Жалпы кыргыз элим дагы бияка келгенде эмне болду? Эң биринчи жакшы маанайдын биринчисин айтып берейин. Сочиден келер менен мен дагы кичине кандай айтсам, 4-чү место болуп калды. Мен хотя бы тройка лучшихка кирип, бир 2 же 3 алайын деп оюмда бар болчу. Бирок бияктан келсем, жалпы кыргыз элимдин көбүнчөсү мени колдоп тосуп алышты. Сен биз үчүн биринчи место алдың, сен биз үчүн аябай достойно ырдадың, достойно выступать эттиң деп. Ошонусуна тийишелүү, эми кандай айтсам, бул да кубаныч, бул да кандай айтсам, бир максаттын пландардын бирөөсү аткарылды деп айтсам жаңылышпайм. Куттуктап коелу дагы бир жолу, Ошо мен дагы сени куттуктап кетейин дегем. Бул ал жерде канча деген мамлекеттен барып, аябай ошонун ичинен 4-чү месттен алып келиш дагы бул чоң ийгилик. Ошол убактагы өзүңдүн мындай ички сезимдериң жөнүндө айтып берсең, ошол жерде выступать этип атканыңда кандай сезимдер пайда болду? Албетте бул башкача сезимдер болду. Айта кетсем, бул аябай чоң набор, мындай ар кайсы сезимдердин наборлору болду. Бир күндө кандай айтсам, переживать эткен сезимдер болсо, анын эртеси күлүп жайнап аткан күндөр да болду, ыйлап жүргөн да күндөр болду. Анткени даярдыктар өзү конкурс бул 3-сентябрда башталды, открытиясы. Жыйынтыгы 9-сентябрда болду. Ошо 3-сентябрга чейин биз 24-августтан баштап ошо даярдык күндөр болот. Ошо даярдыктын күндөрүнүн арасында биз конкурсанттар менен кандай айтсам үй бүлө болуп калдык. Жана ошо организаторлор менен жана Россиядагы ырчылар жана жылдыздар менен алар менен дагы кичине сценада контакт болуп, иштеп көрүп, алардын да опытын көрүп, обмен опыт болот да, обмен веществ деп коем өзүм. Ошого тийишелүү, кандай айтсам, биринчиден чоң опыт болду деп айтсам жаңылышпайм, жана бул мага эмоциялар болду окшойт, мындай көп аябай күтүлбөгөн сезимдер. Мынакей сизди мен дагы өзүмдүн атынан
Санжардын, Гүлжайнанын, үй бүлөм кыргыз элинин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, Жеңиштин даамы бул өзүнчө бир башкача даам да. Ушу жеңиш даамына канча жолу кабылдыңыз эле? Канча жолу жеңиш? Бир эле бул биринчи ийгилик эмес болуш керек, Конкурс жагынан бул биринчи конкурсум. Дебюттук конкурсум болот. Ооба, өзүм буга чейин конкурстарга катышкан эмесмин. Калган ийгиликтер мен кандай айтсам, өзүм көбүнчөсү мен мындай фестивалдарга көп катышкам. Бул фестивалдар жана инаугурация, шос, саммит деген эмелерди ырдачумун, бирок ушу убакытка жеткенден кийин мен өзүм ойлоп көрдүм. Мен досторум көбүнчөсү ушу жаңы толкун сынагына барып, Кыргызстандын наамын короп келишти. Алар менен сүйлөшсөм дагы сен барбайсың деген дагы толкуулар болгон. Арадан 1-2 жыл өткөндөн кийин өзүм чечтим, ушу барып келсем жакшы болот окшойт деп. Отборкасына өзүм эле көңүлдөнүп, бир 2 ыр жөнөткөм социальный тармакка. Жөнөткөндөн кийин мени ошону тандап калышты. Кыргызстандан жаңылышпасам 7 адам болуп бардык отборочный турга Москвага. Өзү жалпы конкурсанттардан 600 адам болду. 600 адамдын ичинен эфирдик убакытка жараша жаңылышпасам бир 5 саат болуш керек. Ошо 5 сааттын ичинде 16 мамлекеттин 12 участниги конкурсанттар ошол жактан өзүн көрсөтүш керек. 600 адамдан 12 эле адам тандалды, 12 эле адам тандалат. Ошо 12 адам Сочиден анан өзүнүн мамлекетин айтсам. Деги эле азыр бул Сочиге барып келгениңиз, азыркы учурда жаңы жазып аткан, чыгарып аткан ырлар, клиптер, мунун баары чоңоюп калган Нур Султанды жазалап кылып аткан жумуштары. Бирок көбүнчө эле Нур Султан Азыкбаев дегенде, жанакы Нур Султан деп кичинекей Нур Султан эске келет. Сиз дагы айтып кеттиңиз, шоус дедиңиз, инаугурация дедиңиз, деги эле кичинекей Нур Султанды эстегенде эң алгач ойго келген окуялар эмне келет ойго? Биринчиден, ошо сиз айтып кеткендей эле көбүнчөсү улуулардан Мен Нур Султан дегенде сарой ойго келет, мага дагы саройду деп аткан, Ооба, ошо азыр корпоративтерге барып калганда же бир концерттерге жолугуп калганда ошо улуу байкелер дагы жана мен кичинекей кезимден ошо таанып жүргөн Санжар байкелер келип, сен мынчалык эмес белең, сен Жамайканы ырдачу элең, сен саройду ырдачу. Азыр кичине ошо адамдарды көбү тааныбай калат, бетимен көрүп, сен ушунча чоңоюп кеттиңби деп. Даже кандай айтсам, албетте артисттердин арасында бар, көптөн бери көрүшпөгөндө сиз менен дагы канча көрүшө элекпиз. Вакыт арадан өтүп ушинтип көрүшүп калсаң, ушунча чоңоюп кеттиң деп, өзүм түшүнбөй калып, эмне чоң болуп кеттимби же кичинекейми дагы. Сен канча жашка чыгып калдың жана канча сантиметр өсүп кеттиң? Өзүм 170, жаңылышпасам 170 болуш керек. Ошо тиешелүү. Салмагым бир 60 эле. Пакет менен учуруп кетсе болот, шамал болсо. Жашыңчы жашың? Жашым 21-де. Чоңоюп тур да, чоңоюп тур. Кол чаап Эмиль Аштабаев деп коет. Ал эми кыргыз элине сиз баягы ошо сарой боюнча көзүндө калгансыз да, сарой дырдаган боюнча. Ал убакта жашыңыз канча деле? Сарой, мен сиз түшүндүм, ошо клип тартылып сарой болуп аткан. Ал мен өзүм сарой деген ырды 8 жашыман баштап ырдап баштагам, бирок видеоролик менен кошо ошо 12 жашко жаңылышпасам 10 жыл мурда. 10 жыл өтүптүр арадан. Анда алыстабай эле ушу саройду бир угуп албайлыбы? Эң сонун анда Ооба. Биринчиден жалпы кыргыз элимдин ырларынын арасында жакшы ырлар көп, ошонун арасында сарой деген чыгарма бар. Мен аны тияктан ырдаган эмесмин, бирок сиз башында айтып кеткендей ушу сен кичинекей кезиңде саройду ырдап калчу элең. Азыр чоңойгон кезинде саройду кандай ырдайт экен деген да суроолор бар. Ошого азыр жооп бергенге как раз жакшы бир убакыт экен да. Сиздер үчүн жана жалпы биздин көрөрмандар жана биздин телегөрчүлөргө дагы жалпы кыргыз элиме сарой деген жандуу үн менен чыгарма. Саройдун гана салкын айтоосунан сагызган ганаң учат изосунан санама гана алыбай издесем кантейин таба албай койдум ордунан көгөйдүн гана көркөм айтоосунан
Көкүчкөн канаң учат тез осуннан көңүлгө гана албай издесем кантиң көрө албай койдум Не деген керемет үндөр, не деген гана сонун чыгарма. Биз эми чыгармачылыкты бардыгын жакшы эле кабар жакшы эле жетти окшойт, элге дагы, бизге дагы. Эми сиздерди үй бүлөңүздөрдүн бардыгы тең чыгармачылык адамдар, биздин сиздин атаңызды кимдер гана билбейт. Кыргызстанга эң биринчи саксофонист, азыр деле жалгыз саксофонист эле сиздин атаңыз болуш керек. Жана эжеңиз дагы атактуу ырчылардын бири. Сизге мындай суроо да. Эми мен атаңыз менен эжеңиз таарынбайт болуш керек. Өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Атаңыз жана кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Атага тең уул, атадан артык уул, атадан кем уул деп коет да. Сиз атаңыздан ушунчалык аштым деп ойлойсузбу же жетелекмин деп ойлойсузбу? Же эжеңизден ашып жетип дегендей? Мен да учур менен пайдаланып ушу ата-энем менен жана эжем байкелериме чоң ыраазычылык билдирмекмин. Рахмат. Ата-энеме да рахмат. Ушундай деңгээлге алып келип аткан. Анткени бул биринчиден ар бир ата-эне өзүнүн баласына жакшы калмакчы эмеспи? Ошого тийишелүү мага көп салым кошулган. Кандай айтсам, бала жагынан, ата жагынан дагы жана ушул чыгармачылык жагынан дагы, бирок кандай айтсам, мен ата-энеммен аша элекмин, атаман аша элекмин, эжемен да аша элекмин. Анткени бул атам менен эжем жана жалпы мен үй бүлөм ушу азыркы чыгармачылыкта кылып аткан нерсеси бул аябай чоң жана эксперименталдуу болуп аткан нерселер. Мен ал экспериментке иши деңгээлге жете элекмин. Анткени мен эми гана чоң бир кадамдарды жасап келатсам, булар колдоп эле турушат. Жана эми кандай айтсам, жете элекмин, бирок Кудайым буйруса ал күн дагы келет. Анткени мен бул биринчи эң чоң максаттардын бири. Жетесе, баракелде. Мынакей азыр айттың өзүң, переходный возраст, уже биздин үнүбүз алмашты, биз чоңойдук, биздин бардык бет түзүлүш эсеби барыбыз, мен уже жигит болдум деп эдиңби? Жигиттик куракка келип, анда сизге бир жакшы суроо берем. Жүрөгүңүздүн ээсин таптыңызбы? Уялбай. Албетте уялмай. Уялбай. Мага бул деген кандай айтсам, бир жашоомдо эми бул кичинекей кезимде бир 4 жылга жетпей сүйлөшкөн кызым бар болчу, бирок ал мектеп кезде болчу, бирок ошондон кийин чын айтсам, эмнеге ошону айтып атам? Анткени ошондон кийин мен сүйүү жагында кандай айтсам, көп убакыт деле бөлбөй жана өзүм деле ага көңүл бурган жокмун азыркы убакытка чейин. Көңүл бурбайм. Анткени мен азыр жок, бурчу ал өзүм бир момент келет окшойт. Анткени мен ал адамды издебейм, ал адам албетте пешенеге жазылгандай эле бир адам албетте бир өз моменти менен келет, же экөөбүз жолуктуруп калабы. Аны бир гана Кудайым билет, бирок кандай айтсам, азыркы иштеп жаткан айта турган нерсе, урматтуу кыздар, вакансия бош. Эң негизгиси бош аракет кылсаңыздар болот экен анда. Чоң рахмат сизге, Нурсултан. Кызыктуу маек болду десек жаңылышпайбыз. Айтып кетсеңиз, Кыргызстандын атынан барып катышып келдиңиз, чет өлкөлүк сынакка барып келдиңиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне деген суроону сыртка чыкканда дагы көбүрөөк белгилүүрөөк болсо керек. Кыргызстан мен үчүн биринчиден мен төрөлгөн жер, бул мен тоолорум, менин элим, менин ата-энем. Жана бул суроого мен кандай жооп берсем, ар бир күнгө жана өзүм кыргыз болуп төрөлгөнүмө Кудайыма ыраазымын. Ата-энем менен рахмат. Анда эмесе ушундай сонун мындай серьезный жооп берилгенден соң сизди ортого чакырып биз серьезный селфиге түшөлүк. Келиңиз, биздин жаныбызга бир эстеликке сүрөткө түшүп, бир жылмайып, суп-сулуу болуп түшүп койлу.
Салам Кыргызстандын баракчаларына катталыңыздар, жазыңыздар, жооп күтүңүздөр. Нурсултан менен Сиздерден жакшы гана сөздөрдү күтөбүз. Чоң рахмат Нурсултан, сиз да сөз түрдө кирип, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Ал эми кетирбейбиз, сахнага чакырабыз дагы ойун уюштурабыз. Нурсултан Азыкбай. Биз да бар ойлоп келсек болобу? Албетте, албетте. Нурсултан кыйын ырчы. Муну мен тартынбай, уялбай эле айтып берейин. Кыйын ырчы. Ошон үчүн бүгүн Нурсултанды биз ырдатта көрдүк. Азыр бир өзгөчө оюн даярдап койдук сизге, Нурсултан. Оң тарабыңызда биздин таланттуу тобубуз турат, Fresh Beat тобу. Азыр сиз ар бир инструментти туурайсыз. Ортого чакырабыз, инструмент бир аз ойнойт, андан соң сиз бир гана өзүңүздүн үнүңүз менен инструментти туурайсыз. Айырмасы жок, бас гитара, ритм гитара, соло, клавиши, балким ударный. Андан соң баары чогуу бир ойнойт, сиз ошонун баарын өзүңүз ойнойсуз. Сүйлөштүкпү? Талантыңыз аябай кызыктуу тапшырма. Кызыктуусунан дагы Мындай тапшырма болду беле? Татаал. Ортого чыгыз. Ал эми жаныңызда турган татынакай ажарлуу айымдар артыңызда подтанцовка болуп турушат. Барабан болсо барабан болуп. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы биринчи коомдук каналда эфирде. Таймашыбыздын аты инструмент Нурсултан. Бул эмнеге инструмент десеңиздер, универсалдуу инструменттерди Нурсултан өзү канчалык деңгээлде окшоштура алат, чогуу байкайбыз. Fresh Beat кандай кылып баштайлы? Рома. Биринчи бул тараптан баштайлы. Ритм гитара, жок, соло гитара экен. Гитара чыгат, андан соң сиз баштайсыз. 3, 2, 1. Так. Голос окшошту, эми өзүңүздүн үнүңүз менен эмес, гитаранкындай үнү чыгарыңыз. Гитаранкындай үнү чыгарыңыз, макулбу? 1-2-3 гитараны дайыр жолугасыз. Үйрөнүп алыш керек мындай чыгарган. Бирок адамдар бар, ошону туурап чыгаргандарчы. Сиз да ошондой адамдардын арасына кирип көрүңүз, аракет кылыңыз. Баракелде, жакшы. Унатпайбы? Аракет кылды. Бир аз инструменттер бүт эле, кийинки инструментти көрөлү. Бул барабанщик бизде, барабанщик баштасынбы? 1, 2, 3, кеттик. Билеп турасызбы? Билеп турабыз, биз бийлеп атабыз аркаңда. Бас гитараны кошолу. Бас гитарист ар бир окшошту. Азыр бас гитаристтин талантын текшерели. Ар бир топто эң кыйын жигит бул негизи чоң гитараны алмап бас ойногон. Бас гитараны угабыз. Аябай окшошту. Айырмасы жок болду. Соло гитараны кандай окшоштурат бас гитара ойноп бердиңиз. Ритм гитараны. Анда эмесе ритм гитараны угабыз, сиз даярсызбы? Эмне аябай тердей баштадыңыз? Мен тердей баштадым. Тердей баштадым, тердеген жоксузбу? Жок. Анда ардан угуңуз. Кана, даярсызбы? Окшоштуп берсеңиз. Жакшы. Клавишник калды, клавишникти угабыз. Биринчи нотаны берип койчу, пожалуйста.
Мунун баарын бир сыйрадан өтүп алдык. Азыр кесиптештерибиз үчөөбүз дагы өтүп атканда баары чогуу ойнолгондо Нурсултан кантет экен деген ой болуп атты эле. Азыр Fresh Beat чогуу ушулардын баарын аралаштырганга аракет кылат. Сиз дагы билбейм эми кандай кыласыз. Балким бир тараптан мырдап туруп, бир тараптан ичиңизден дагы кыйкырып турасызбы? Ал эми өзүңүзгө жакшыраак белгилүү. Fresh Beat, андан соң Нурсултан Азыкбаев. 3, 2, 1, угабыз. Мунун үстүнө кош керек белем? Эмне кош керек? Биринчи азыр ушу инструменттердин баарын өзүңүз окшоштурганга аракет кылыңыз эми. Аралаштырганга. Барымбы? Баарын. Битбокс менен алек болгондо отпайсыз билгери. Эксклюзив. Сиздер үчүн буга чейин андай боло элек. Ал эми кантип кылса болот, ал сындай жөнөкөй тилме айтканда сиздин проблемаңыз. Проблемаларым бул жашоодо жакшы экен. Баарын кошкондо эми ал кандай болот? Бирок бири-бирден кошуп берейин. Сиз бири-бирден кошуп атканда экинчисин биздин кошуп кеткен инструментиңизди оригинал инструмент кошулуп кете берсин. Сүйлөштүк болсондо жеңилирээк болот. Албетте. Баштаңыз. Башында драм баштап берсин. Эми бас. Үйүңүздү чыгарыңыз, үйүңүздү. Эми ким? Эми сол гитара. Эми Нурсултан фристайл. Калаган текстин номер десеңиз болот. 1, 2, 3, кеттик. Фон. Яна мындай башталат экен. Салам Кыргызстан, салам Кыргызстан, салам Кыргызстан, салам Кыргызстан. Бар экенде. Кандай бир шаңдырак кол чабар. Мынакей. Нурсултан Азыкбаев, Fresh Beat, салам Кыргызстан. Нурсултан, чоң рахмат сизге. Сиздерге рахмат, сиздерге да рахмат. Чоң рахмат, аябай бизге оригиналдуу оюн куруп бердиңиз. Нурсултан, анда биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитерлик фабрикасынын таттуулары менен сизди сыйлап кетели. Чоң рахмат. Миңдеген айымдарга жагымдуу ырларын арнап жаткан Нурсултан Азыкбаевка Салам Кыргызстандан таттууларды арнап коюлат. Нурсултан, бул сизге сөзсүз түрдө байкебизге барып кубантып тартуулатып коюңуз. Биздин атыбыздан дагы салам айтып коюңуз. Элге кайрылуу жасасаңыз болот. Биздин биринчиден таттуу алып баруучуларга да чоң рахмат. Жана ушу Салам Кыргызстан долбооруна да рахмат. Биздин кыргыз элибиздин көңүлүн ачып, жана ушундай жакшы долбоорлор ачылып боло берсин. Конокторуңуздар ар күнү, ар кайсы күнү келип, сиздердин да көңүлүңүздөрдү ачсын. Жана биздин жалпы кыргыз элибизге да чоң рахмат. Ар бир үйгө тынччылык жана кандай айтсам, көңүл калмакчымын жакшы. Ушу Салам Кыргызстан көргөндөн күлүп койгула. Сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Алган белектериңиз кут болсун. Биздин куттуу студиябызга куш келипсиз. Анда кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуз. Саламатта. Келтиргениңиз үчүн чоң рахмат. Көп ийгиликтерге жете коюңуз. Нурсултан, сизге чоң рахмат. Süt koşulgan nazikten, vafli şokolad kantıgan,
Буренка. Тамшандырган дам. Ар бир айым сулуу болууга, татынакай болууга тийиш. Айымдардын баарысы сулуу. Жана анын ичинен өзүн каранган, чачын таранган айым андан да сулуу дейт. Андыктан баарыңыздарды мээримге чакырабыз. Мээримге чоң ыраазычылык билгизебиз. Мээримдин эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Короче, Назирка. Сонун экен, Сен кимден мен дамы экөөбүз окшош элеби? Окшош эле жатат, экөөсүн аяк менен эле. Урматтуу кыргыз калкым, караңыздарчы, не деген керемет таамдар. Салам Кыргызстандын башкы деме өртүсү. Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сиздерге тартуулайбыз. Ар дайым жакшылыкта үйүңүздөрдө атанын таттуулары дасторконуңуздарда жайнап турсун. Мына ушунун менен бизге арналган 1 саат убактыбыз дагы соңуна чыкты. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Бир жумадан кийин жакшы эфир, кызыктуу конокторду чакырганга сиздерге биз даярбыз. Кийинки ишембиде кезиккенче бар болуңуздар, биз ар дайым сиздер менен. Сиздердин кызматыңызда да жума сайын 1-коомдук каналда Назира, Гүлжайна жана мен Санчар. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Кандай эфир аяктады? Кандай ой пикирлерде калдың тиги эки бала жөнүндө? Сен баштасаң ана мен улап кетем. Мен экөөнү тең аябай сүйүп калдым. Кой. Сонун балдар экен, карачы. Кичинекей балдар. Эми жок, мен ине катары сүйүп калдым. Аябай татынакай балдар экен. Сага жактыбы? Ооба. Сага да адам жагат экен, Кудай. Келгендерди эле шыбач элең го. Эмне болду? Экөө тең татынакай. Чөтө бир нерсе Жөнай. Койчу, жакшынакай балдар. Акча берип койгон жокпу? Жок, берген жок, просто өздөрү татынакай балдар экен да, мындай жамандаган. Жок, татынакай эле, сулуу эле жакшынакай балдар экен. Бирок жанагы реперчи, слезы текут вниз, направо, саправо деп элечи. Жана бизде айтып коет го, атың чыкпаса жер өрттө депчи. Ошонтип эле оозуна келген отто берсе эле ыр боло берет. Эмне деген ырый? Мен деле өзүм муну көргөн эмесмин. Таным деп койдуң. Жөн эле. Атын Санжардан сурап албадым, ким бул депчи. Анан 10 күндө популярный болуп кеттим деп тур, уже өзгөрүп калыптыр го. Мен жамандаганда сразу кошулуп кетем бирок. Айтып эле аны. Эми мен такыр өзгөргөн жокмун деп коет. Өзгөргөнү жанагы биринчи ошо эмесине чыкты го, жана слезы текут вниз деп чыккандачы. Сен көрсөң өзүңдү? Ой, көргөм. Көрдүңбү ошол мындай көзү мындай аябай кайгылуу, берде тим эле көздөрү жалтырап, уже звезда болуп калыптыр го. Өзүнчө өзгөрүп калыптыр бала, Конечно, ушундай ийгилик. Жок, алго мейли, ал 10 күндө ушундай популярдуулукту багындырып, өзүнчө моюн таштаптыр. А кийинки келген бала жөнүндө кандай ой пикирде калдым, кийинки жөнүндө? Нурсултанды мен эми кичинекейинен эле билем да. Анан мындай тырмактагындай кезинен билем. Азыр мындай токтоо болуп калыптыр. Кичинекейинде мындай башкача бала болчу да. Сүйүү кыйнап атканго чамасы. Жок, сүйгөнүм жок деди го. Айтыр, баары калп эле айтыр да булар. Айтыр дейсиңби? Келгендер жанагы кыздар келип алып деле, ой кокум мен кайненем укмуш, кайнатам укмуш дейт го, булар деле ошондой эле да. Бар да. Анан кийин дагы неме деп коет го тиги. Атаңын жанына, мына атаңын деңгээлине жеттиңби десе, жете элекмин, бирок жетем деп койду го. Ата, о биздин Курмангаз агабыз деген не деген керемет талант тура. Ага жеткен бар, жетпеген бар. Жөн эле эми алып билбейм, Кудайдын буйругу деп эле койсо болмок. Кичинекей бат, мен жетем деп тиги каадаланбай калып. Чарчадыңбы? Чарчадым, кеттик. Үйгө да баралы, ушул кеч кирүүчүлөрдө отура бербей. Саат 12-ден өтүп кетти бас. Кеттик.